Кытайдагы коронавируска байланыштуу чек аранын жабылышы кыргыз экономикасына бир топ таасирин тийгизип жатат. Анткени Бишкектеги Дордой, Жунхай, Мадина базарларында товарлардын запасы түгөнүп, баа көтөрүлүп жатканын айтып жатышкан. Өз көзүбүз менен көрүп келүү үчүн репортер KG маалымат агенттиги Жунхай базарына барып, Кытайдан товар алып келип иштеген ишкерлерге чек ара ачылганча товарларынын запасы жетеби, баа көтөрүлгөн жокпу, кайсы товарлардын запасы түгөнүүдө деген сурамжылоо кылдык. Азыркы учурда сиздерде товар жетиштүүбү, анан Кытайдан алып келесиздер да негизги товарларды? Ооба, Кытайдан келет товарлар. Азыр данный время жетиштүү. Нормально. Анан 1-2 айдын ичинде болбосо жетишпей калышы мүмкүн. Азыркы баалар кандай болуп жатат? Сиз көтөрдүңүзбү негизи бааларды же мурунку бойдон элеби? Баалар ошол эле боюнча азыр пока нормально. Анан эгер товар азайып жетпей бараткан болсо көтөрөбүз да. Көтөрүшү мүмкүн. Мүмкүн кошуналарыңыздарда бааларды көтөргөндөр барбы? Көтөргөндөр бар деп угуп атам, бирок өтө деле көп мындай нааразы болгон эч ким жок. Эгерде чек ара 1-2 айдын ичинде ачылбаса, кандай жолдорго барасыздар? 1-2 айдын ичинде ачылбасабы? Айла жок да. Күтөбүз ачылышын. Башка вариант жок го, менин оюмча. Кээ бир товарлар бар, мына мисалы солнечныйларды алдыра албай атабыз. Мисалы кээ бир товарлар тоже өзүбүз алган товарлар жок болот. Азыр ошол болбой атат да. Эми күтүп атабыз. Баалар кандай болуп жатат? Баалар мына мисалы тоже мына 12 чоң 12 миң болчу, азыр 16 миң кылдык. А что делать эми? Шашпай тоже сач керек да. Айла жок. Кээ бир товарлар мына биякта мисалы Кытайлар жүргөндөр тоже көтөрдү. Алар да көтөргөн баасынчы. Алардан тоже кымбат кылып атабыз. Биз да кээ бир товарларга кошуп атабыз. Канчага чейин жетет негизи? Эми азыр өзүбүздүн товарыбыз аз калды. Мисалычы, азыр мен да ошон үчүн көп эметпей, оптом уже бербей атам да. Бирден сатып атам штучтан. А тияктан алган товарлар да азайып атат азыр. Кээ бирлер бар, кээ бирлер жок. Эгерде жакын арада чек ара ачылбаса, бул жагдайдан кантип чыгасыздар? Өзүбүздө башыбыз катып атат тоже. Ошо паника болуп атабыз тоже өзүнчө да. Жунхай базарында Кытайдан алып келинген күнүмдүк колдонулуучу майда товарлардын баасы 10 сомдон 20 сомго чейин кымбаттаса, үй техникалары жана башка чоңураак буюмдар 2000 сомго чейин көтөрүлүптүр. Ал эми сумка, бут кийимдердин баасы мурдагыдай эле экен. Азыркы учурда чек ара жабык Кытай менен Кыргызстандык. Анан сиздерде товарлар кандай болуп атат? Жетиштүүбү? Баалар кандай болуп жатат? Баалар эми кичине көтөрүлдү. Анан товар жок калат деп элдер айтып атышат. Бирок азыр өзүбүзгө запас бар. Ошону эле сатып атабыз, соода жайыраак. Эгерде чек ара жакын арада ачылбай турган болуп, товарларыңар жок калса, башка мамлекеттерден алып келүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Жок, мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Арендабыз деле араңактап атабыз да биз. Андай чоң эмеге мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Сиздин товар дагы канча убакытка жетет? Биз эми бир 5 айлык бар, 5 айга. 5 айга. 5 айга. Цена ошондо баалар канча сомго чейин кымбаттады? Пакеттердики 5 сомго, ар кандай эми оор эми өзүнүн немелерине жараша. Кээ бирөөнүкү 5 сомго кымбаттады, 5 сомго, жалпы 5 сомго, 10 сомго. Соодагерлердин көбү Кытайдын жаңы жылына карата жыл сайын чек ара жабылаар алдында 1-2 айга жеткидей товарларын запастап алышаарын айтышты. Эгерде чек ара жакын арада ачылбаса, топтоп алышкан товарлары дагы түгөнөрүн белгилешти. Ал эми Мадина базарына барганыбызда ишкерлер жай баракат өз соодаларын кылып жатышыптыр. Учурдагы соодалары тууралуу ишкерлер буларды айтышты. Жаңы жылдын арасында кичине запаска товар салабыз, бияка кичине запас товар алып келебиз да. Ошолор пока бар колубузда. Ошолорду сатып атабыз. Азыр сеналар деле кошулган жок, ошол да сатылып атат. Дагы бир 2-3 айга чейин андай товар кыс болбойт. Баалар эми мурунку окшоштуу болуп атат, көтөрүлгөн жери жок. Бирден эле сена болуп атат. Эми азыр элдердин колдо Кытайныңки жаңы жыл жабылат да. Жабылганда элдер көп товар алып келип алган. Ошолорду сатып атабыз. Запас азырчы бар товарлар. Канчага чейин жетет? Канчанын мөөнөткө чейин жетет? Муну белгисиз билгеним болбойт. Соода жай болуп атат. Соода жакшы болуп кетсе, мүмкүн 1-2 айда түгүнүп калат. Эми азыркыдек слабый болсо, 1 жылга да жетет. Ошондой болуп атат. Товар тех азыр көп эле баарынын колунда. Мушу канча убакытка жетишин мен мөлчөрлөйм эми, адам товар бар. Казакстандын чыккан товар.
Казактын чыкты. Азыр Казакстандан вагон менен товар чыгып атат. Сиздер азыр Казакстандан алып келип жатасыздарбы ошондо? Жүк ушунда чыгып атат да азыр Казактыныкиде эле. Коргаз ачылды. А Харгоздо деле Кытайдын товарлары да ал бизге кирип жатабы ошондо? Келип атат да. Мадина базарында аскер кийимдерин тигүүчү кездемелерди саткан ишкер Кытайдан товар келбесе мейли, бирок Кыргызстанга вирус келбесин дейт. Бул жерде азыр эми товар аз, основной эле Кытайдан алабыз. Бирок эми кандай болсо дагы товар келбесе келбей тура берсин, бирок вирус келбесин. Эң биринчи эли жерибиздин ден соолугу керек, биринчиден. Товар келбесе дагы эми кандай болсо дагы чыдап туруп турабыз деген ойдобуз. Эли журтубуз ден соолукта болсо болду. А сизде канча убакытка чейин жетет деген товарыңыз бар? Эми бизге канча убакытта дегенде белгисиз эми, может 15 күн, может аяк баяк болуп калышы мүмкүн. Бирок кандай болсо дагы чыдап туруп турабыз. А баалар сизде кандай? Баалар ошондой эле. Бирдей эле. Мурда кандай болсо ошондой эле. Кытай менен чек ара январдын аягында жаңы жылдык майрамга карата жабылган. Кийинчерээк мамлекеттик чек ара кызматы эки өлкөнүн ортосундагы өткөрмө бекеттер Кытайда вируска байланыштуу абал турукташмайынча ачылбай турганын билдирген.